негатив жазып атканда ойлонуп жазгыла. Биринчиден өзүңөр кармап багып көргүлө, видео тартып көргүлө. Видео тартып чынын айтайын колуңардан келбейт. Келет, бирок профессионал деңгээлде тартыш керек. Буларды эптеп эле жөн эле тартып коюш болбош керек, максатча. Ассаламу алейкум, урматтуу Чабан YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Жалпыңыздарга Чабан аккаунтунан ыстык саламдар. Ошо тайгандар тууралуу кысача бир сөз кылайынчы. Акыл үйрөткөн адам көп. Акыл үйрөткөн адам эле көп да. Биринчи баксын, көрсүн. Мен мына 1 жылдан бери буну 1 жылдан бери анча адамдар ичпеген тамактарды берем да буларгачы. Ошондой кылып карап алсаң, мээнет кылыпчы, акыл үйрөткөндөр көп да. Андай бакпайсың, мындай бак депчи. Күчүгүндө билинбейт да буларчы. Энеси эле ай машалла, мына билеңер. Ай машалла. Ошолорго айтарым да, жалпы комментарийлерге ушул видео жооп кылайын тургандар. Бирөөсүн болма. Бул тайгандар Жалал Абадта билесиңер азыр канча градус болуп атканын. Жалал Абад шаардын өзүндө, шаардын четинде, мисалы мен бир 10 км четте турам, эгер четирагынан өлсөкчү. Именно Жалал Абадтын центринен бери көздө өлчөп келсек, 17 км ушундай да, 17 км тегереги шаардын чети да. Антип бир 20 мүнөттүк, 15-20 мүнөт, жарым саатка жетпеген жол. Ысыкты көрүп атасыңар Жалал Абадтын өзүндө. Ай, туртула. Турсаңар камера тартканда, туртур. Көрүп атасыңар. Ошо комментарий жазгандарга да эми жалпы колдоп аткан инсандарга рахмат, себеби ошо колдогондордун арты менен аста секин Алла кетти абыз. Анан монтип эле акыл үйрөткөн жөн эле тайган андай мындай болуп акыл үйрөткөнгө эми кыскача айта кетейин. Ар бир нерсенин өзүнүн мээнети бар. Бул дагы бир кыргыздын бир балдыгы. Анан жаз келет. Жаз келгенде тайгандагы түлөйт да. Адам деле мисалы жазында со күндө жүргөндө билесиңер, күнгө күйгөндөн кийин жанагы тер биринчи кат түшөт дегендейчи. Булар да деле ошондой эле. Булар жүнүн таштап, эми мына жүндөр кайра чыгат, секин. Куйругу Кудайга шүгүр, монуку деле учу кайрылат мына. Анан тазасын бакпайсыңбы деген акыл үйрөткөн адамдар бар да. Тазасын бак. Тазасын бакпайсыңбы дегендерге айтарымчы. Туура, тазасын багыш керек. Бирок мен деле башында ошентип ойлойт элем да. Эң тазасы бул кап биздин тайгандар только кара болот. Анан өзүнүн стандарт болот, туура стандарт болот. Анан сразу эле, ой, турсуңар, кичине сүйлөп коюн. Тур. Стандартын бакпайсың дегендерге айтарым. Булар деле стандарт. Эч качан 100%, 100% болбойт. Ал нерсени кылгандар да анын арты менен түшүп аткан адамдар дагы бар. Кудай кааласа, мүмкүнчүлүк болуп калса, алардан дагы алда ушу YouTube каналга жакшы бир маектерди кылам деген ниет бар. Бирок мен биринчи уже экинчи жолу багып атам. Экинчи бакканыма Кудайга шүгүр, өзүмө бар нерсени бага берейин. Мун секин тазалай. Мисалы, нонун бирөөсүнүн мен ойлойм, эми тумшугу бир аз туура келбегени менен Кудайга шүгүр, куйругунда кайдымкыдей учу буралган, эми тумшугу бир аз кыскараак. Анан моосу азыр түлөдү буларчы. Наркы жакшы түлө элек, уже түлөп кайра жүндөр чыга баштады. Анан моо бар, мунун тумшугу жакшы, бияктары жакшы, мүчөлөрү жакшы. Болгону куйругу кайрылбайт. Анан мен сурадым ошондагычы. Мага анча канча жылдан бери таян кармаган адамдар көп да. Интернет тармагында мен мисалы азыр билбейм, интернет тармагында мындай жакшы кылып ушулардын арты менен түшүп жарыя кылган адам жок да азырчы. Ошого ушул нерсени дагы кол кылайын деген ниеттер бар, Кудай кааласа. Жанакы башка да контенттер менен, видеолор менен чогучу. Анан мага чалганды айттым, сурадым кээ бир инсандардан. Ушундай болот, эми мен элесим боюнча ушундай элестетсем куйругу узалган десем, кээ бир айтты, тайгандын түрү көп деди. Даже силер азыр ак тайгандар эле көрүп атасыңар, анан силерге кара тайган элестетип калган да, кулаңаргач, мындай көзгө. Тайганын түрү түс тарабынан айтканда өтө көп. Аласы бар, агы бар, сарысы бар, көгү бар. Вообще необычный түс ошончалык көп да. Кудай кааласа эми алда видеолорду да чыгарам. Азыр өзүм WhatsApp'тан ачкам тайган группа. Ал жакта эми көбүнчө эле жаңы кармап аткан, карман кызыккан адамдар кошулду, секин. Бирок кош деген адам көп. Болушунча тайганга өтө интерес кылган, анан жанакы неме кылган адамдарды кошутам да.
ошондой айтыңдар. Булар азыр тайган кармагандар болсо жасынан, тайган кармаган адамдар калп эле мындай өзүңөрчө кыйын болуп жаза бербегиле. Себеби бул биздин кыргыздын балдыгы дегендейчи. Анан деген жери бар. Кийинкиси. Тайгандарың жетпей атат, мындан эчтеке чыкпайт дегендер. Сабыр кылабыз. Сабыр. Только сабыр керек да. Вообще буларга эчтеке чыкпайт деп аткандар. Күткүлө. Мен деле күтүп атам. Мен буларды карма берет, антип берет, мынтип берет, тытып берет дегенден алсым. Бирок Куда каласы деген жер бар да. Буйруса буларды кышка чейин кармайм. Быйылкы кышта результат көргөзсө буларды секин жок кылышым мүмкүн. Мага да убакыт кетирбей, жакшысынан кармаганга аракет кылып, тезинен бул нерсени азыр менде мүмкүнчүлүк бар интернет тармагында. Көп адамдарга жеткизгенчи. Көп жаштар бар, ака биз да кызыгып атабыз, кармайлы депчи. Болгондо азыр контент кылганга бираз биринчиден мына ысык жол бербейт, экинчиден азыр жүйөмүн. Кечирээк ат болгондо да кечирээк чыгып, жак карактарда түлкүлөргө гүл сакынат деп күндө 1 саат кое берип турсам, булар деле дыханиялары ачылат.